Туылған жерим асыл турагым, сезимимде өчпөс чырагым. Симфония болсоң сен эгер, нота болуп сага турайын. Ош облусунун Карасы районуна караштуу ажары жайнаган, ырыскысы толуп ташкан, көрөнгөлүү жери бар, уюткулуу эли бар Мамажан айылына кош келиңиздер. Ош облусунун Карасы районуна караштуу номер 41 Түркбай Бердибеков атындагы орто мектеби 1981 жылы 320 окуучуга ылайыкташтырылып пайдаланууга берилген. Жалпы аянты 2 гектар 19 сотых. Мектеп 2 корпустан турат. Учурда 42 мугалим, 13 тех кызматкерлер эмгектенишет. Мугалимдердин арасынан 5 мугалим эл агартуунун мыктысы, 2 мугалим министерствонун грамотасынын ээси. Азыркы күндө 562 окуучу билим алат. Мектеп жетекчиси Сайбиева Эльмира Абзатаровна 2020 жылы 17 февралда мектеп директору болуп дайындалган. Ал Карасы райондук билим берүү бөлүмүнүн, Ош областтык билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы, ошондой эле жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйланган. Азыркы учурда мектепте билим берүүнү өнүктүрүү программасынын жана стандарттарды жетекчиликке алуу менен базистик окуу планынын негизинде жаңы технологиялар менен инновациялык сабактарды өтүү иш жүзүнө ашырылган. Учурда мектеп электрондук күндөлүк электрондук журнал менен иш алып барат. Саламатсыздар балдар? Башталгыч класстар секциясы бирикмеси УСАИД уюмунун келгиле окуйбуз, окуу керемет долбоорлордун алкагында алгылыктуу иш-чараларды жүргүзүү менен бирге сабактарда долбоордун жана өздүк инновациялык усулдардын максаттуу колдонуу менен бийликтерге жетишип жатышат. Натыйжада билим сапаты бир нече тепкичке жогорулады. Мектепте химия, биология жана физика сабактарынан лабораториялык иштер жүргүзүлүп, сабактар өтүлүүдө. STEM билим берүү технологияларын пайдаланып, дүйнөлүк PISA 2025 тестине окуучулардын билим сапатын жогорулатуу максатында иш алып барылууда. Аскерге чейинки даярдык сабагы жакшы жолго коюлган. Курал жаракты сактоочу атайын бөлүмү бар. Каана талапка ылайык жасалгаланган. Аскерге чейинки даярдык сабагынан Бактияр Маткасымов билим берет. Окуучуларды ата мекенин сүйүүгө, коргоого шыктандырган сабактар жана иш-чаралар өткөрүлүп келет. Биология мугалими Залиева Ира Эжеке көп жылдан бери эмгектенет. Эжекенин окуучулары райондук, областтык,
республикалык олимпиадалардан байгелүү орундарды камсыз кылып келишет. Физика мугалими Кеңешева Гүлбайра, эл агартуунун мыктысы. 2010 жылдан баштап илим жана техника өндүрүштүк жумалгына катышып келет. Аймактан, райондон, республикадан байгелүү орундарды ээлеп, алтын түйүн балдардын чыгармачылык борбору тарабынан уюштурулган республикалык турунан 2 жолу байгелүү орундарга жетишти. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын 23 апрелинде китеп окуу үй-бүлөдөн башталат. Аталышындагы марафон өткөрүлүп, балдар үчүн Чыңгыз Айтматовдун томдуктары, Манас эпосунун 3 жылдыктери алынды. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романы алынып, мектеп китепканасы толукталды. Келечекке билим берүү долбоорунун негизинде электрондук китепкана уюштурулду. Кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов Аалам Алпы аталышындагы республикалык сынакка катышып, 10-класстын окуучулары Абдиламитова Алия жана Мырзабеков Байел мыкты видео түрмөк сынагынан байгелүү орунга жетишишти. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде жаш манасчы ирими түзүлгөн. Ошондой эле БКФ шайыр жетектеген комузчулар ирим иштейт. Райондук деңгээлде өткөрүлгөн ар кандай иш-чараларга активдүү катышышат. ЛТР телеканалы аркылуу өз өнөрлөрүн элге тартуулап келишет. Мектепте Атайындер мектебинин каанасы уюштурулган. 60 сааттык программанын негизинде Осмон кызы Зияда иш алып барууда. Айына 2 жолу сабактар өтүлөт. Ата-энелер кызыгуу менен сабактарга катышып жатышат. 2019-2020 окуу жылында биология предметинен Аттокорова Таңсулуу республикалык олимпиададан 2-чи орунду ээледи. 2020-2021 окуу жылында биология предметинен Абдыкадырова Мырзагүл республикалык олимпиададан 2-чи орунду ээледи. 2020-2023 окуу жылында биология предметинен Сарбашева Нуржан жана Алтымышева Айгерим облустук олимпиададан 3-чү орунду багындырышты. 2023-2024 окуу жылында биология предметинен Сарбашева Нуржан облустук олимпиададан 3-чү орунду багындырды. Учурда 4 окуучу алтын сертификат тестине даярданышууда.
жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча жогорку көрсөткүчтөргө жетишүүдө. Сабактан кийинки учурда окуучулар мектеп алдындагы спорт комплексинде спорттун түрлөрү менен машыгышат. Спорт комплекс 2017-2018 жылдары демөөрчүлөр тарабынан курулган. Дене тарбия мугалими Абдыразаков Жолду көп жылдардан бери дене тарбия сабагынан билим берүү менен бирге ийримди жетектейт. Ал дене тарбия жана спорт ийримдери боюнча ийгиликтерге жетишип келет. 2020-2021 окуу жылында волейбол боюнча кыздар командасы райондон 1-орун, 2021-2022 окуу жылында волейбол боюнча Ош облусунан 2-орун, 2023-2024 окуу жылында волейбол боюнча райондон 1-орун, облустан 3-орунду ээлеп, байгелүү орундарды ээлеп келишти. Мектепте Быкыбай Аттокоров атындагы аймак таануу музейи 2000 жылдын 4 октябрында номер 5 педагогикалык кеңешменин чечими менен уюштурулган. Музей 3 бөлмөдөн турат. Биринчи бөлмөдө айылдын белгилүү инсандары, экинчи бөлмөдө тарыхый этнографиялык буюмдар, үчүнчү бөлмөдө мектепте иштеп кеткен улуу мугалимдердин өмүр баяны чагылдырылган. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев, республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү Арлен Маткасымов президенттин стипендиясы менен медакадемияны аяктап окуучуларга үлгү болушту. Мектептин ашканасы 2019-2020 окуу жылында жеке ишкер Семетей Козуев тарабынан капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Долбоордун негизинде бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына киргизилип, ашкана эмеректер менен толук камсыз болду. Учурда 254 окуучу ысык тамак менен камсыз болууда. Мектепте демөөрчүлөр менен иштөө жакшы жолго коюлган. 2020-2021 окуу жылында ысык тамакты үзгүлтүккө учуратпоо максатында сыртта кошумча тамак даярдоочу казандар орнотулган. Мектептин линейка өтүлүүчү аянтчасына 160 000 сомдук акча каражат сарпталып, асфальт төшөлгөн. Мамажан айылындагы жаштар фондунун эсебинен акылдуу коңгуроо орнотулган. 2021-2022 окуу жылында Козуев тарабынан 120 000 сомдук музыкалык аппарат алынды. 2023-2024 окуу жылында ар бир класстык окуу бөлмөлөрүнө видео көзөмөл орнотулуп, компьютер коюлуучу парталар коюлду. Кадырбек Асановдун эсебинен ар бир класстык бөлмөлөргө маркердик 21 доска алынды. Президенттин жарлыгынын негизинде айлана чөйрөнү көптөндүрүү максатында гүл бакчасы тигилип, 85 000 сомго тосмо орнотулду. 2023-2024 окуу жылында мектептин класстык бөлмөлөрүн жана жарыктандыруусун оңдоп түзөө максатында региондорду өнүктүрүү фондунун эсебинен 4 267 000 сомго капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Келечекке билим берүү долбоорунун негизинде мектепке 6 проектор жана 21 компьютер столдору берилди. 2022-2023 окуу жылында мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында көмөкчү чарба уюштурулду. Учурда Арашан багытындагы 5 кой, 5 козу багылууда. Мектептин кароолу Арыкбаев маман тарабынан жасалган гүл идиштер сатыкка коюлуп, андан түшкөн киреше мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоого жумшалууда. Калифорния кызыл сөөл жаны багылып, биогумус өндүрүлүүдө.